Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, ырайымы жана берекеси болсун. Мына азыр бүгүн ушундай Азирети муфти Турцияга качып кетип калыптыр, чет мамлекетке качып кетип калыптыр. Финансовый маселеси мындай болуп, тигиндей болуп, Кудайдан коркойлу. Дагы Кудайга чакырайын. Эгерде биз ушинтип бузула берсек, кантип мамлекетибиз оңолот? Мен Кудайга шүгүр Бишкектемин, бала чака үй бүлө менен. Албетте телефондорду албайм. Бүгүнкү күндө азыр бардык телефондорго алып жооп бере турган болсоң, кандай деген заман кетип атат. Телефонду албай койгондун мааниси ал асманга учуп кетиптир деген мааниде эмес да. Ошон үчүн сиздерди чакырам, урматтуу туугандар, келиңиздер ынтымакка келейли. Мамлекетибиз кандай оор кырдаалдарды, кандай оор күндөрдү өтүп атат. Мына жакында эле инаугурация болуп, бадышалуу болдук. Бүткүл дүйнө эми карап турат, эми кандай алып барат экен деп. Ар ким өз ар жака мамлекетти тарта бере турган болсок, эгемендүүлүктөн айрылып калбайлы. Мындай кылбай, бир башка баш ийип, мынакей президентибиздин айткан саясатын колдоп, Кудай кааласа баары жакшы болот. Териштирүү болот. Бири-бирибизге дос болойлу. Досмон боло албасак дос, душман болбойлучу. Бири-бирибизге жакшылык каалайлы. Жакшылык каалай албасак, жамандык каалабайлы. Пайда жеткирейли, пайда жеткире албайбызбы? Зыян жеткирбейли. Мактайлы, мактай албайбызбы? Артынан жамандабайлы, туугандар. Кыргыз эли аз эле элибиз. Уят болбойлу келиңиздер. Ошондуктан кандай маселе болсо дагы биз ушул тактыкта, кайсы маселе болсо эки тараптуу угууда, ушу менен маселени чечсек, Кудай калса баары жакшы болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ким ушинтип жала жапкан болсо, аларды тообага чакырамын. Кудайдан кечирим сурасын, менен эмес. Алла Тааладан кечирим сурасын. Ушундай жала жапканды, ушундай кылып таркаткандарды бул өтө чоң күнөө экенин эсиңизден чыкпасын. Биз үмүт менен жашайлы. Күн сайын өлүмдү унутпай жашайлы. Сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.